Даават жоюлбайт. Даватка тыюу салынбайт. Бул багыттагы мыйзам долбоору президенттин катышуусунда талкууланды. Буга чейин коомдо бул мыйзам долбоорунун айланасында даватка каршы деген пикирлер айтылып, коомчулукта кызуу талкууну жараткан. Бул жагдай динди бурмалоонун аракети катары сыпатталган. Жыйында өлкө башчы дават кылууга тыюу салынбай турганын так кесе белгилеп өттү. Ал эми дааватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Дааваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз. Тескерисинче 90-жылдардан кийин канчалаган жарандарыбыз даават уккан соң оң жолго түшкөндүгүнө далилдер өтө эле көп. Ага баарыбыз эле күбө болуп келе жатабыз. Дааватты мечиттерге чогултуп алып айткыла, аш тойлорду айткыла, маркумду акыркы сапарга узатууду айткыла, эл чогулган жерлерди айткыла, WhatsApp группаларды айткыла, соц тармактардан айткыла. Азыр эми 21-кылымда даават айтууга каалагандай түрдүү мүмкүнчүлүктөр бар. Даватты аш тойлордо, өлүм жетимдерде, эл чогулган жерлерде айтууга каршылык жок. Ал эми дарбаза каккылап, эшик тыкылдатуу менен динге чакырууга тыюу салынды. Анда мечиттерге элди социалдык тармактар аркылуу чогултуу сунушу да берилди. Ислам динин жайылтуу үчүн айтылган насааттарды социалдык тармак аркылуу активдүү жүргүзүү кошумчаланды. Бул заман талабы дешет. Үгүт насаат кылып, интернетте ошолорго же жалпы сыноо. Эгерде жалпы сыноо эле болуп кала турган болсо, анда биздин жарандарыбыз бул жердеги насаатчынын бир топ немелери бар да. Жогорку билим диплому керек, каттоодон өтүш керек. Ушулардын бардыгына кичине мындай карапайым калк кыйналып калбайбы деген бир оюм. Эгерде ага кирбейт дей турган болсо анда проблема жок. Ага интернеттен, массалык маалымат каражаттарынан, мисалы үчүн бүгүнкү күндө сиз Садыбакка Саажы мына силерде жүрөт. Ошол билими бар адамдар гана элдерге ислам динин жайылтууга акугу бар деп атабыз. Ал эми бардык жарандар жана сиз суроо берген мечитке барса, мечитке барып өлүм жетимдерде Куран окуса, жана ресторандарга барганда Куран окутпай, аларды бардыгы эле барып кимди чакырып келсе ошол окуй берет. Бирок насаал айтып, акыл үйрөтүп, фатва берип, динди жайылткан адамдар билимдүү болуш керек, статусу жогору болуш керек, ошон үчүн насаатты деп жазылды. Буга чейин белгилүү адамдар коомчулукка чыгып динди туура эмес жайылтып жаткан учурлар арбаган. Эми социалдык тармак аркылуу дин жайылткандарга атайын күбөлүк берилип, көзөмөлгө алынат. Алар буга чейин үгүтчү деп айтылса, сунушталып жаткан документте насаатчы болуп өзгөртүлгөн. Чектен чыгып кетпеш керек. Туура эмес агымдардын сөзүн сүйлөбөш керек. Туура эмес бир баягы элди туура эмес тарапка бургандардын сөзүн сүйлөбөш керек. Туура эмес адабияттан сүйлөбөш керек. Өзүбүздүн баягы салттуу исламдын Ханафи мазхабы Матуриди акыйдасынын айланасында ошонун ичинде сөз алып бакыш керек да. Бул маселе бул мындай болуп атат да. Элдин динге болгон көз карашын жакшыртуу. Ошол эле кезде динди карманууну бир формага салуу, тартипке салуу эле. Анан бул жерде эч кандай зордук, зомбулук же болбосо баягы басмырлоо же болбосо баягы дааватка тыюу деген маселе жок. Просто дааватты биз бүгүнкү замандын талабыга ылайыкташтырып туруп ирет деп атат да. Өлкө башчы динге жамынып алып тескери кеткендерди муфтият тарбиялап оң жолго салышы керек деп эсептейт. Аталган мыйзам долбоору дин кармагандарды чектебейт, тескерисинче исламды коргоого багытталып жатканын билдиришет. Адам баласы болгондон кийин мындай ойлонуп туруп жумуш кылыш керек дейм. Даватты эле көрүнгөн эшик кактылай берген өз негизи туура эмес. Ошо мен жана айтып атпаймынбы, жума намазга барганда эле имамдар ошол жерде эле ошону элге түшүндүрүп, жанагы маселе айтып эме кылганда эле ошондой элге түшүндүрүп, ушундай көчөмө-көчө кылдырган бул туура эмес да негизи. Мен ушинтип ойлойм да. Ошол жерде бирок ошо даватка чыккан балдар, кишилер ошо өзү үлгү болуш керек. Өзүнүн примери менен көргөзсө эчибиз да. Телефондон деле ыңгайлуу, пайдалуу суроону алса болот да. Жакшы аалымдар немелер айткандарга. Жок, каккалабай эле коюш керек. Бардык адамдын өзүнүн немеси да. Оюнда. Дилинде бар да мусулман бандалардын бардыгын эле. Чыгып жакшыны айтып берсе болот дейм. Биз араб боло албайбыз, элбек боло албайбыз. Ошолордун кийимин туурап, сакалдарын коюп, узун бетекелерди кийип алып келет, бираз жакпайт да. Тарапка бөлүнүп кетип атпайбы бул ислам дини элечи? Бул башка жак багыттар көбөйүп кетти. Элдин башы деле түшүнбөгөн адамдардын деле элдин башы не болуп калды, айланып калды. Эми алдыларды угуш керек асылы.
мына институттар бар, ислам институттары, осыларды угуш керек. Коомдук талкууга чыгарылган документке кошумча алымчалар сунушталып, айрым тактоолор киргизилди. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору 37 беренеден турат. Анда коомдук жайларда адамдын өздүгүн тааныганга мүмкүндүк бербеген кийимдерди кийүүгө тыюу бар. Ага катар диний адабияттарды жана башка материалдарды коомдук жайларда, батирлерди кыдырып таратууга тыюу салынат. Кыргызстанда жалпысынан 3,5 миңден ашуун диний уюм каттоодон өткөн. Өлкөдө 2,5 миңден ашуун мечит, 100дөй медресе, 10 ислам институту бар. Алмагүл Эрке, Байгызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.